Бишкекте алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Октябрь Ребинин басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2019-жылы февраль айында Октябрь райондук милициясына шаар тургуну арыз менен кайрылган. Анда 2018-жылы февраль айында Туңгуч Кичи районунда жайгашкан фирмалардын биринен күйүүчү майды чогуу сатабыз деп 68 тонна көлөмүндөгү бензинди ээлеп алып, убадасын аткарбай из жашырганын жазган. Келтирилген чыгым 2.500.000 сомду түзгөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине алдамчылык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмыш ишине шектелип 49 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Октябрь райондук соту анын баш коргоо чарасын карап, СИЗО 1-ге 2 айга камакка алынган. Учурда тергөө уланууда.